Бирок ыңгайсыздык адамды өстүрүшүн дагы эстешибиз керек. Адамды ыңгайсыздык өстүрөт. Адамды ыңгайлуулук өстүрбөйт. Сиз азыр бир жакшына ыңгайлуу иштеп аткан жериңизден бул жака келдиңиз, сизге ыңгайсыздык пайда болду. Көп нерселериңизди аркага калтырдыңыз, иштериңизди токтоттуңуз дагы бияка келдиңиз. Ушул нерсе сизди өстүрөт. Адамды ыңгайсыздык өстүрөт. Ыңгайсыз абалга түшкөндө адам изденет. Зона комфортада жүрө берсең өспөйсүң. Завуч болбойсуңбу десе, жок, мен завуч болбойм, завуч менин колумдан келбейт. Себеби сага жер ыңгайсыз. Сен завуч болсоң, ыңгайсыздыкта көнөсүң, анан өсөсүң. Кийин директор болбойсуң, сен завуч болгонсуң го десе, жок, мен директормун. Директор эч ким директор болуп көрүп анан директор болбойт. Алар бардыгы эле жаңадан болгон бир мезгилде, бир учурларда. Ошон үчүн сен директор боло аласың. Ыңгайсыздык болот. Сен ал жерге түшүп ыңгайсыз болосуң. Ошол сени өстүрөт да. Зона комфортуда отура берсең өспөйсүң.